Сыймык Көсөгөнов 10 класстын окуучусу. Келечекте жол тескөөчүсү болууну кыялданат. Азыртан мектеп босогосун жаңаттаган бөбөктөргө жол эрежелерин үйрөтөт. Май кызматкерлери келип, башталгыч класс окуучуларына жол эрежесин үйрөтүп атат. Бул жол эрежесин үйрөтүү жумасына 2 жолудан кайталанып, кайра май кызматкерлери келип үйрөтүп, эскертип кетип атышат. Биз рахмат ушу май кызматкерлерин окуучулар менен тыгыз байланышта болгондугу үчүн рахмат. Жолдо жүрүүнүн эрежесин так билүү негизгилерден. Мындан улам Тоң райондук жол кайгыл кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Окуу жылы башталгандан тартып райондун бардык мектептеринде жаш жеткинчектерге жол коопсуздугу жеринде түшүндүрүлүп, жолдон туура кандай өтүү керектигин үйрөтүп жатышат. Жыл баштан эле окуучуларга жол эрежесин кантип жүрүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Мектеп администрациясы ошондой эле класс жетекчилери тарабынан. Ошондой эле май кызматкерлери да келип, өзүнүн графиги боюнча окуучуларга жол эрежесине кандай жүрүү боюнча иштерин алып барып жатышат. Мындан сырткары адистер тарабынан окуучуларга жолдо жүрүү эрежелери жөнүндө мазмундуу лекция окулуп, жолдо ар бир адам өзүн кандай туура алып жүрүү боюнча маалыматтар кеңири берилди. Ошондой эле мектеп окуучулары жол эрежелерине байланышкан суроолорун узатышып, жоопторун алышты. Кезекте мектепте иш-чараларыбызды жүргүзүп жатабыз. Жаш өспүрүмдөр менен профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз. Анткени кыш мезгили жакындап калганына байланыштуу мектепте эки сменде окуучулар окуганына байланыштуу жол эрежелерин так сактап, так жүргөнгө окуучуларга профилактика иштери жүргүзөбүз. Андан тышкары ушу Тоң районунда айдоочуларга эскертип кетмекпиз. Жолдо жүрүүдө айдоочулар гана эмес, эрежени так сактаган ата-эне дагы балдарына үлгү. Жаш балдардын өмүрүн сактап калууда алардын жүрүм туруму чоң жардамын берет. Ал эми билим берүү тармагынын өкүлдөрү жана жол коопсуздугун камсыздаган кызматкерлердин биргелешкен иш-аракети ар кандай жаш өспүрүмдөр арасындагы жол кырсыктарды алдын алууга өбөлгө болот. Жанара Алмазбекова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Сыккөл жаңылыктары.